Parlamentik kayra şaylolu 2 minutga жылдырылды. Men azır söylеген sözüm Venetsiyалық комиссияның мурунку мүчөсү катарында сүйлөйм. Мынакей колубузда Venetsiyалық комиссияның тиянаты. Ал мыйзам Кыргызстандын комиссиясына карама-каршы келбейт деп айдан ачык жазылып турат. Мындай практика башка өлкөлөрдө да бар деп турат. Туура кээ бир өлкөлөрдө ИО парламент болот экен. ИО парламент 5 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин жанагындай Розисяктын айткандай текущий маселелерди чечип, чоң саясий маселелерге аралаша албайт экен. Ал конституцияда өргөзүлөт экен. Ошондой өлкөлөр бар экен. Мен канча өлкө бар экенин бирок билбейм. Негизи бар эле ушул биздикиндей. Бизде башка өлкөлөрдүн опытун алганбыз. Ошондуктан бүгүнкү парламент мыйзамсыз отурат дегенге мен жана Венециялык комиссия макул эмес. Анткени ал конституциянын рамкасында болгон. Биз ушуну айдан ачык так белгилеп коюшубуз керек. Ошол эле Венециялык комиссия айтып отурат. Бирок практика бар дейт. Баары бир мындай парламент аксак, өксүк парламент болот. Саясий легитимдүүлүк азыраак парламент болот. Дейт. Аны менен мен макулмун. Мен ойлойм, биз упорду так ушул жерге жасашыбыз керек. Эми бүгүнкү парламент. Урматтуу депутаттар, урматтуу Алтынбек, Исхак, Канибек. Мындай парламент биздин тарыхыбызда болбоптур. Кыргызстанда боло турган, мүмкүн боло турган оюш-кыйыштын баары ушул парламенттин түшүндө өтүп, булардын көзү ачыла турган болуптур. 15-жылдан кийин Атамбаев 16-жылы референдум жолу менен жеке бийлигин бекемдеп, узурпация кылганын көрүштү, катышты, колдошту. Репрессия жолу менен жеке бийлигин күчөткөнүн көрүштү, унчукпай карап турушту. Анан Жээнбеков келди, Атамбаевди тагдырын өздөрү көрүштү. Жээнбеков 20-жылкы шайлоодо алдап алуу, сатып алуу жолу менен парламентти ээлик кылып, жеке бийликке бекемдегенге аракет кылды. Жыйынтык эмне алып келгенин көрдү. Так ушул парламент. Акылдуу болуш керек да бул парламент. Анан эмне кылып атат? Акылына кирет десе, кече Жапаров президент болуп турганда көрбөй туруп өлкөнүн тагдырын радикалдуу өзгөртө турган законго дарын кол коюп референдум жарыялайбыз деп 3-чү жолу жасап жатат. Эгер ушул акыркы кадамы болбосо, парламентте конституция кабыл алса болот деп элди мындай ынандырсам болот эле да. Бул акыркы парламент калган авторитеттин, калган саясий легитимдүүлүгүн нөлгө түшүрдү. Ооба юридикалык жактан баран жок дей албайбыз. Бирок авторитетти мен коллегаларым калтырбады. Эми ушул депутаттар өзү эле жасаган жоктор. Өкмөттүн жетекчилери бар, парламенттин жетекчилери бар, мамлекеттин жетекчилери бар. Ушул парламент стабилизатор болуп атса, легитимизатор болуп атса, ушунун авторитетин сактаганга аракет кылыш керек да. Пайдаланып туруп, тарыхтын свалкасын ырыздып жибергендей болбош керек да. Ушул парламент реформалардын баштоон инициатору болуп, кеңири коомдук дискуссия жарыялап, авторитеттүү адамдардан түрдүү консенсус боло турган саясий күчтөрдүн өкүлүнөн конституциялык кеңешме кылып, ошолор аркылуу талкуулап, анан бир жыйынтыгы келсе, өзү кабыл алса дагы эл мындай кабыл алат эле го. Эми бул парламенттин составы өзү кабыл алса дагы эл макул болбойт. Референдумга алып чыкса дагы эл макул болбойт. Мына ушул Венециялык комиссиянын жыйынтыгында жазылып турат. Конституция бул юридикалык гана документ эмес дейт. Эптеп эле бир нерсеси так өткөрүп кое турган документ эмес. Бул биринчи кезекте элди ынандыра турган консенсустук саясий документ болуш керек. Болбосо элге отурганда эле начар отурдуңдар, зордуктап өткөрүп алган нерсенин аягы, алдап өткөрүп алган нерсенин аягы жакшылык менен бүтпөйт деп Венециялык комиссия бизди эскертип атат. Жыйынтыкты кыргызстандыктар өзүңөр чыгаргыла. Эми алар бизге таңылай албайт. Өзүңөр чыгаргыла деп айтат. Ошондуктан мен бүгүн сизде
сунуш кылып аткан кайрылуунун проектисин колдойм. Эми жана кечээки чыккан проект жөнүндө керек болсо мен аны талкуулап отурбайм, сиздер айтасыздар. Менин окуучум Алмамбетов Мамат так басым койду да. Проект урот деп. Муну мындай тез аранын ичинде чакырып алыш керек dedi да. Анан мен ойлойм эми аны жалгыз айтпаса керек, ал азыр Садыр Жапаровдун негизги кеңешчилеринин бири. Садыр Жапаров менен кеңешип туруп айтса керек деп ойлойм. Ошондуктан бул проект урот коомчулукка мындай коркунуч келтирбегендей болуш керек. Рахмат.